Кече саат 18 чамасында Аксы районунун Кашкасуу жана Кербен шаарында мөндүр жаап, жүздөгөн гектар дыйканчылык аянттарын толук кыйроого учуратты. Быйылкы түшүмдөн кол жууган дыйкандар эмне кылаарын билбей турат. Ушундай болуп, жаратылышта ушинтип бурчак келип, 15 минут, 10 минут дегенде уруп, мына элдин оозуна тийген эгиндерин, чөп жай, жүгөрү, семечкалардын бардыгын бул кайналы, бардык нерсени күйүп кагып кетти. Мына көзүп турасыңар, мушу жаагандан 1 сааттан кийинки турган мөндүрлөр. Мөндүрдөн катуу жабыркаган Актөбө жана Күлүктөбө айылдарында алма жана кайналы сыяктуу дарактардын мөмөсү да мөндүрдүн кесипетинен жерге төгүлдү. Жыл сайын кара өрүктү чет өлкөлөргө экспорт кылчубуз деген жергиликтүүлөр негизги киреше булагынан ажырап калышты. Бүгүн саат 6-ларда ушу каттуу мөндүр келди ушу. Алма бак, мына кара өрүк кайналыбыздан эч нерсе калбады. Жыл күткөн эгинибизден таладагы эгинибиз калбады. Дыйканды менетип эмне болот билбейбиз. Эми мына толук жер толук кара өрүк кайналууга толуп калды. Алмадан шакта эч нерсе калган жок. Эми мындан кийин кандай болот билбейбиз эми. Жардам болобу өкмөттөн, болбойбу? Бар караганыбыз ушул эле. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин райондук бөлүмү жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен келтирилген зыянды тактоо иштерин жүргүзүүдө. Ал эми аларга кандай жардам көрсөтүлөт азырынча белгисиз. Катуу мөндүрлүү жамгыр жаап өттү. Ошонун негизинде мына азыр өзүңүздөр көрүп тургандай Актөбө негизинен Күлүктөбө жана Кербен шаарынын Путёмник участкасындагы айыл чарба эгиндерди жана бак дарактарды дагы бар толугу менен мөндүр талкалап өттү. Азыр мына биз айтып өтсөк, дыйканчылык кылганда жүгөрү, картошка, эгилген кара эгиндерди баарын мындай алганда тегиз 100% талкалап өттү десек болот. Соңку күндөрү Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында аба ырайы бир аз салкындап, тоолуу райондордо жаан катуу жаап жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда 10-11 июнда да өлкө аймагында туруксуз аба ырайы сакталат. Калбек Учкунбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу.